Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыркы учурда биз той маракелерди өтө чектен ашкан даражада ысырап кылып атабыз. Шариятта жок болгон тойлор, ойлоп табылган тойлор да көбөйдү. Той деген өзү Аллахтын ыраазылыгы үчүн ач муктаждарды чакырып, тойгозуп, батасын алуу. Тууган уруктарды чакырып, коноктоп, алар менен туугандык карым-катнаштарды бекемдөө болот. Той кылып туруп туугандарга налог илүү эмес, тойдун түпкү максаты Аллахка шүгүр кылуу, соопко жетүү, элден бата алуу жана жаңы курулган үй бүлөнү элге жар салуу. Үйлөнүү тойду өткөрүүнүн өкүмү ислам шариятында мустахаб эсептелинип, анда күчү жеткендер гана аткарат. Акчасы жетпегендер той кылууга кажет эмес. Ошондуктан бордоштор ортолукту карманалы. Аш тойлордо ашыкча ысыраптан, чектен ашуудан алыс бололу. Акчаны эң керектүү жерине сарптабай, элге көрүнүү үчүн сапыра той берүү ысырапкордук болот. Бул иш Кудайга жакпайт. Аллах Таала Куранда айткан: «Вала тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин». Ысырап кылбагыла, чындыгында Аллах ысырап кылуучуларды жаман көрөт. Ан'ам сүрөсү 141-аят. Азыр эмне болду? Той деген ат эле болбосо, азыр тойлор бузуклук уюштуруп берүүчү шайтандын торуна айланды. Жаштардын бузулушуна шарт түзүп берген бузуку жайларга айланды ресторандар. Муну шайтан ушунчалык кооз кылып жасап көрсөттү, той кыла албагандар банктардан кредит алып болсо дагы, карыз алып болсо дагы күнөөгө батып, арам акчага күнөө кылуучуларга дискотека уюштуруп берүүчү бале той болуп калды. Тойлордогу бузуклук иштер, күнөөлөр, ыр, музыка жана шайтандын оюндарын айтпай эле коелу. Ысыраптын эң эле жеңил жерин айта турган болсок, дасторконго коюлган тамактардын 70% желинбей калат, пакетке салынат. Пакетке түшпөгөнү таштандыга ташталат. Ресторанда бышырылган аштардын ашып, аны койлорго жем кылынып салынат. Азыркы койлор эң кымбат күрүштөн аш жеп атат деген белги. Ишенбесеңиздер, барып каалаган ресторандын ээсинен сураңыздар. Ар бир той өткөн сайын канча өлчөмдөгү тамак аштар таштандыга ташталат, же кой баккандарга бересиңер деп сураңыздар. Бир артты карайлы, урматтуу бир туугандар. 25 жыл мурда элибиздин башынан оор күндөр өткөн. Жегенге будай таппай, жүгөрүдөн нан жасап жеген күндөр өткөн эле го элибизден. Аллах Таала Куранда айткан: «Фа инна ма'ал усри юсра, ва инна ма'ал усри юсра». Албетте ар бир кыйынчылыктан соң кеңчилдик бар. Ар бир жеңилдиктен кийин оорчулук болот. Шарх сүрөсү 5-6 аят. Эгерде биз ушунчалык токчулук заманда ысыраптан тыйылбасак, эртең кайра оорчулукка калышыбыз толук ыктымал. Азыркы учурда биз барчылыкта, токчулукта көпкөн чала мусулман үммөткө айландык. Шайтандын нырын ырдаган ырчылар тойдо 5 мүнөт ырдап коюп эле бир мугалимдин 2 айлыгын алып чыгып кетет. Аларды жалдап атканда эч бир акчасын ойлонбой акча тапырып калдык. Мына ушундай чектен ашуучулук тойдон пенде кантип соо алат? Аллах Таала айткан: «Вала тубаззиру табзира, иннал мубаддирина кана ихван шаятин, ва кана шайтану лираббихи кафура». Ысырап кылбагыла, ашыкча чачып, чындыгында ысырап кылуучулар шайтандын шериктери. А шайтан жаратуучу Роббисине капыр болду. Исра сүрөсү 26-27 аят. Дүңгүрөтүп той кылам деп атып, соо эмес күнөө тапсаң, рахмат эмес Аллахтын наалатын алсаң, даража эмес шайтандын досуна айлансаң, анда ушинтип акча коротуп тойлорду кылуудан эмне кыласың өзүңдү кыйнап? Ысырап тойлордун айынан бир жакындарың той кылса, канча кошмоюм бар эле деп кыжалат болгонго түшөсүң. Той кошмой деген ат менен эле налог, салык, кредит эле болуп калды. Тойго баруучулар үчүн кошмой аны жазып коюп, кайра ашыкча кылып кайтарып бермей адатка айланды. Жөндөн жөн эле бири-бирибизди карыз кылуудан эмне пайда, урматтуу бир туугандар? Ушинтип ысырап кылып, чектен ашып жүрсөк, кантип экономикабыз көтөрүлөт? Кантип биз жакычылыктан кутулабыз? Чет жакта мигрант болуп иштеп жүргөн балдарыңыздар суук өлкөлөрдө ден соолугун берип иштеп атат. Алардын бешини тери менен тапкан акчасын эч бир соо жок ишке жумшап коюп, тойлоп жүрүп, эмне таптыңыздар? Соо жок дегеним, той кылган адам да, ага кошумча көтөрүп барган адам дагы Аллахтын ыраазылыгы үчүн деген ниетте барбайт. Мага ушунча кошкон эле, ошону беришим керек деп эптеп барат. Соо алыш үчүн ар бир ишти Аллахтын ыраазылыгы үчүн деген максатта аткарылып, жана ошол иш шариаттын көргөзгөн чегинде болушу керек. Соо алуу да оңой эмес. Эгерде чындап соо алам десе, анда тойдо күнөө боло турган нерселерге акча коротпой, акча топтоп алайын деп кошмойлорду эсептебестен, бирөө той кылса барбасам болбойт деп ушунча кошкон деп уят дебестен,
Ал эми жаштар элге көрүнөм деп кыйынсып, бир күнгө унааларды жалдап, кортеж өткөрбөстөн кымбат унааларды жөн гана өткөрмөк. Силер 10 чакты машина менен көчөдө чубаланып, арендага алган машинаңар менен мактанып, кимге кыйын болоюн деп атасыңар жаштар? Силер бир ай иштеген акчаңарды досуңардын тоюңарды шултоо кылып бир күндө чачып коюп, кандай пайда таптыңар? Азыркы үммөт жокчулуктан эмес, токчулуктан кыйроого учураган үммөт болду. Шариятты айтсаң, Аллахтын өкүмүн айтсаң, уккусу келбегендей болуп үшкүрүнүп, нары карап, чектен ашкан болду. Ушинтип Аллахка каршы чыга берсек, Аллах Таала бизди эртең бир нанга зар боло турган оор күнгө кылып койбосун. Тойду да, башканы да шариаттын чегинде кылайлы. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кулу вашрабу ва тасаддаку вальбасу ма лам юхалитху исрафун ау махила." Жегиле, ичкине жана садака бергиле, ошондой эле текеберлик жана ысрафчылыктын чегине жеткирбей кийингиле. Ибн Маджа. Пайгамбарыбыз кабар берет: "Инналлаха ярда лакум салата ва якраху лакум саласа." Чындыгында Аллах силердин 3 нерсеңерге ыраазы болот жана 3 түрдүү нерсеңерди жек көрөт, жаман көрөт. Силердин кылган ишиңерди жек көре турганы кыйла ва кал ва касрату суал ва идаатил мал. Такталбаган маалыматтарды айтыптыр, дептир деп ушак сөздөрдү таратуу, көп сурануу жана мал дүйнөнү ашыкча ысраф кылуу Аллахка жакпаган иштерден. Сахих Муслим. Исраф кылуу аягы арамдан акча табууга түртөт. Анткени Аллах пендеге мал дүйнөнү ысраф кылбаса эле жетиштүү кылып берет. А бирок исраф кылгандарга көп болсо дагы жетишсиз, берекесиз кылып коет. Натыйжада ал дайыма нааразы болуп, жетпейт, иштер жүрүшпөй атат деп нааразы болуп калат. Аллах Таала бизге жашоону жеңил жолун үйрөтүп, оорчулук, жокчулук алып бара турган ысрафтан алыс болууга буйруган. Ашыкча чыгымдарды кылуудан алыс болгон сарамжалуу таква пенделерин Аллах Таала ыйык Куранда мактап мынтип айткан: "Валладина иза анфaqu лам ясрифу ва лам яqturu ва кана байна залика qawama." Эгерде акча сарпташса, ысраф да кылбай, кысынып, сараңдык да кылбагандар, ошондой эле кысынуу менен ысраф кылуунун ортосундагы ортолук чекти кармангандар. Фуркан сүрөсү 67-аят. Той кандай болуш керек? Той деген биринчи Аллахтын ыраазылыгын көздөп аткарылышы зарыл. Ошондуктан коноктордун көпчүлүк бөлүгү муктаж адамдар болуусу шарт, зарыл. Жалаан гана бай адамдарды чакырып коноктогондорго пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям наалат айткан. Экинчиден, той кылган адам өз мүмкүнчүлүгүнө караш керек. Жок болсо дагы кредит алып, карыз алып той өткөрүү арам. Жок болсо бирөөлөргө атаандашпастан чакан эле кылып той өткөрүп койсо болот. Үчүнчүдөн, ашыкча нерселерге акча сарптап, ысырапка жол бербөө керек. Ошондой эле элге көрүнүү, обу жок нерсеге акча сарптоо, ашыкча чыгымдардан алыстоо шарт. Акчаң көп болуп турса дагы башкаларга көрүнбөстөн тойго деп аталган акчаны жашыруун түрдө муктаждарга таркатып коюу ыхластуулукту билдирет. Жолоңдоп, элдин муктаждыктарына жарай турган иштерди кылып коюу чыныгы берешендикти билдирет. Элге көрүнүп, тойдо акча сапыруу башкаларды да ушундай ысырап кылууга үндөө болот. Күнөө кылуучуларга жол башчылык кылган болот. Төртүнчүдөн, эл эмнеге муктаж болсо, тойдо ошону гана бериш керек. Дасторконго желинбей турган ашыкча нерселерди кое бербеш керек. Ошол жерде курсакка жей турган өлчөмдө гана коюлган туура болот. Пакетке салып кетүү эң чоң ысыраптардын бири. Ошондой эле сеп берген болсо дагы муктаждык болгончалык эле бериш керек. Андан ашыкчасын бергенге болбойт. Аны күйөө бала дагы жүткүнбөстөн ашыкчасын кабыл албоосу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Фирашу ли ражулин ва фирашу ли имраатихи ва салису ли дайф ва ли раби' ли шайтан." Муктаждык эркек киши үчүн бир төшөк, аял киши үчүн бир төшөк болсо болот. Үчүнчү төшөктү конок үчүн камдап койсо болот. А бирок төртүнчү төшөктү дагы камдап коюу ысырап эсептелип, ал шайтан үчүн даярдалган болот. Сахих Муслим. Аллах Таала аятта айтат: "Иннал мубаддирина кану ихвани шаятин." Чындыгында ысырапкорчулар шайтандын достору болду. Исра сүрөсү 27-аят. Анткени ашыкча чыгым кылса, керексиз нерсеге акча жумшап алып койсо, иштетилбей турган буюмдарды да сатып ала берген болсо, анда ал адам кыяматта тике туруп Аллахтын алдында жооп берет ушул ысырап үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тазулу кадама абдин яумал кияма хатта юсал." Кыямат күнүндө пенде ушул нерселер тууралуу толук сурак бермейинче ал буту менен эч жака жыла албайт. Алардын бири: "Ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфаqa."
мал мүлкүн кайдан тапты жана аны кайсы жака иштеткени тууралуу толук суралат. Ат-Тирмизи. Той кылуудан эки эле чоң максат бар: элден бата алуу, аларды коноктоп, жана экинчиси жаңы курулган үй бүлөнү элге жарыя кылып коюу. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн Абдурахман ибн Ауф аттуу сахабага аулим валау биша, бир кой союп болсо дагы той кылып кой деген. Эгерде шарияттын негизинде гана жашай алам деген азаматтар болсо, бир кой сою менен дагы үйлөнүү тойду өткөрүп койсо болот. Эч кимден карыз албай, баш оорубай, күнөөгө батпай, жеңил түрдө элди коноктоп той өткөрүп койсо болот чакан кылып. Ошондуктан урматтуу боордоштор, той кылууда ысырапка жол бербөө үчүн, Аллахтын алдында күнөөкөр болбоо үчүн ысырап кылып, шарияттын чегинде аш тойлорго дагы чектөөлөрдү киргизүү шарт, абдан зарыл. Кыргызстанда көпчүлүк эл мусулман. Аллахка моюн сунган мусулмандар бирдикте туруп, ысырап жолунан кайтып, өнүгүү жолуна, бири-бирибизге көмөк көрсөтүү жолуна өтөлү. Чындыгында Аллах Таала такыбалуу пенделери менен бирге.